21-мартта Ош шаарынын Борбордук аянтында Нооруз майрамы салтанаттуу белгиленип, ага өлкө башчысы президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүп жатат. Аталган майрамга Маданият министрлиги кызуу даярданып, Борбордук аянтка 786 чарчы метрди түзгөн чоң сахна орнотулган. Мындан сырткары атайын LED экрандар коюлуп, боз үйлөр тигилген. Ага катар Ноорузду даңазалоо максатында атайын концерттик программалар да уюштурулган. 21 март күнү Нооруз майрамда президент катышуусунда иш-чара болуп өтөт. Ошо даярдык көрүп атабыз. LED экран сахналарды министрликтин балансында Кыргыз маданият сервис ишканасынын балансында турган жабдыктарды алып келип орнотуп атабыз. Андан тышкары ушу 12 артист келет, боз үйлөр тигилет, постановочный группа иштеп атат. Даярдыктар буюрса жакшы. Бул күнү саат 9:00 тарта майрамдык иш-чара башталып, алгач келген конокторго Кыргызстандын келечеги туурасында кыска метраждуу тасма көргөзүлөт. Андан соң мамлекет башчысы майрамды салтанаттуу түрдө ачып берип, майрамдык иш-чара 1,5 саатка уланат. Аянттын оң тарабына көргөзмө жарманкелер, кол өнөрчүлөрдүн буюмдары, улуттук тамак-аштар коюлат. Ошондой эле улуттук спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүп, 10 улуттун каада салты көргөзүлөт. Негизи Борбордук аянттан народный гуляние деп коет го, элдик айлануу майрамдык шам болот. Оң жакта атайын кол өнөрчүлөр баягы өздөрүнүн жасалгалаган буюм териндерин алып келип бул жакта болот. Спорттук иш-чара сол жакта болот. Бул жерде спорттук күрөш, улуттук оюндар, кол күрөш, баягы ордо. Андан сырткары бул жерде дагы биздин ошол Ош шаарында көп улуттуу эл жашайбыз. Ошолордун атайын 10 улуттуу жасалгалары менен өздөрүнүн ошол жерде салт санаасын көрсөтөт. Ноорузду ар бир улут кандай тосот деген максатта ошол жерде уюштурулат. Нооруз майрамын жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн Маданият башкармалыгы тарабынан атайын гала концерт уюштурулган. Ал кечки саат 19:00 башталып, оюн-зоок программалар белгилүү ырчылардын, артисттердин катышуусунда концерт тартууланат. Күндүзгү программа эртең мененки саат 9:00 башталат. Атайын кыска метраждуу кино жасалган. Бул ошол биздин Кыргызстандын, жаңы Кыргызстандын келечеги тууралуу. Анан ал элге тартуулангандан кийин президенттин катышуусу менен Нооруздук салтанат башталат. Нооруз салтанат жалпысынан 1,5 саатка созулат. Андан соң кечиндеси атайын гала концерттер болуп, кечиндеси 2 саат 3 саатка чейин гала концерт болуп, ушул шаар тургундарына, шаар меймандарына атайын нышан, Нооруз нышанын майрамдайбыз. Нооруз майрамында боло турган иш-чараны шаар тургундары да чыдамсыздык менен күтүп жатышыптыр. Алар быйылкы жылы жаңы өзгөчөлүктөрдү күтө тургандыктарын айтышты. Илгертиден өзүбүздүн эммина мусулмандардын майрамы болсо келебиз албетте. Нооруз майрамына Нооруз майрамына мурункудан караганда жакшыраак, көбүрөөк эл болуп, майрамда чоңураак болуп, ошондой эле. Атак жылда бирдей эле болот го, жылда окшош эле болот. Бир аз өзгөчөрөөк болсо дегендей. Мурункусу эле жашап өткөн. Эми мурункусунун дагы лучше жакшысын күтүп атабыз. Ошондой эле Нооруз майрамы калаадагы бардык муниципалдык аймактарда белгиленип, атайын сүмөлүктөр кайнатылат. Майрам күнү шаар тургундарынын коопсуздугун жана тартиптин 1000ден ашуун милиция кызматкери көзөмөлдөйт. Белгилей кетсек, Нооруз байыртадан барталып келаткан майрам катары белгиленип келет. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.